иммунитет түшүп кетсе жана ошондой эле иммунитетти антибиотикти сайдырып алып туруп түшүрүп алгандар көп. Ошону кантип көтөрөбүз жана ошолар жөнүндө мен сиздерге жалпак тилде түшүндүрүп берейин. Иммунитет эмне? Иммунитет бул деген организм. Организм мисалы сиздер өлкө, мамлекет деп коеюн, мисалы Сирия. Жакшы солдаттар жүрүп атса, жаман солдаттар келип согушуп атат. Ошо сиздердин жакшы бактерияларыңыз, организмиңиз жакшы да, вирустар кирди, жаман солдаттар, баягылар согуша баштады. Организм эмне кылат? Иммунитет эмне кылат? Температураны көтөрөт, чтобы жамандарды чыгарыш үчүн. Например, Сирияда температураны көтөргөндө давление болот. Жанагындай эми государство күчөй баштайт да, кыймыл аракет кылышып. Ошентип атканда антибиотик сайдыра койсоңуз, бул деген Америка, жакшылар менен жамандар баары бир олор келди да үстөдөн тап аларга баары бир да, жакшылар деле жамандар деле буларга караштуу эмес, ошон үчүн немелер, бомбалар таштап салды. Экөө тең өлүп кырылып калышты. Өлкө голый калды, мындай ичинде жылаңач калды. Өлкөнү түзөш үчүн обязательно жакшы адамдар, жакшы солдаттар, жакшы адамдар же өстүрүп чыгыш керек, же сырттан келиш керек. Болбосо мамлекет жок болуп кетиши мүмкүн, өнүгбөйт, өспөйт туру. Ошондой эле биздин иммунитетте ошо жаман жакшылар менен, жаман вирустар менен биздин жакшы бактериялар согушуп атканда антибиотик келет да тарс этип бомба таштайт, ошо вирустарды өлтүрөбүз деп алабыз антибиотикти. Антибиотик баарын кырып салат. Жакшыларды да кырып салат, иммунитетибиз голый калат. Иммунитет түшүп кетти дейбиз. Биз ошон үчүн антибиотик алып больницадан чыксак деле 3 айда 2 айда тез эле ооруй беребиз. Себеби иммунитет голуу, аны восстанавливать этиш керек. Кантип восстанавливать этиш керек? Иммунитеттин 90% биздин мына жоон ичегиде жашайт. Ошондуктан жоон ичегиге пробиотиктер менен оснащать этишибиз керек. Ошол жакта жакшы солдаттарды, жакшы адамдарды өстүрүп чыгышыбыз керек туру. Жакшы логикасы менен, жакшы бизге полезный жагы менен. Ошондой иштешет. Пробиотик деп коет, пребиотик, штамдар. Медицинада мындай 8 миллиарддык штам пробиотик бар, Forever деген. Эгерде аптекада алсаңыздар 2 миллиард штам болот. Эми элестетиңиздер, 8 миллиард жакшы адамдар келип сиздердин өлкөнү көтөрсө тез көтөрүлөбү же 2 миллиардбы? Аптечкада көбүнчө эле 2 миллиард эң жеткени, бирок өтө кымбат турат. Бул компаниянын продукциясы, мында 8 миллиард штам камтыйт. Дүйнө жүзүндө номер 1 пробиотик болуп эсептелет. 1 айга жетет 30 штук. Жоон ичегиңизди ушундай жакшы бактериялар менен оснащать этет, иммунитетти көтөрөт. Болгону күнүнө 1 эле капсуладан кечке маал ичип аласыздар. Жана буга алоэ кошуп ичсеңиздер аябай жакшы болот. Иммунитетке кам көрүш керек. Антибиотик койсоңуз сөзсүз түрдө сиз пробиотик ичишиңиз керек. Антибиотиктен эч ким качып кутулбай атат. Ошондуктан ден соолукка кам көрүңүздөр.